Мен Бактыбаева Рахат Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетинин 2-курсунун студенти болом. Бүгүнкү күндө 21-кылымда ар бир өзүнүн келечегин ойлогон, өзүнүн келечегин кенен болсун деген жаштар билим алууга, кайсыл бир кесиптин ээси болууга тийиш. Бирок өзүңүздөр билгендей, бардык эле жаштардын ошол билим алууга шарты боло бербейт. Биз билебиз, көп жаштарды ата-энеси мажбурлап окутат, окугусу келбесе дагы. Кээ бир жаштар бар, окуганга мындай муктач, окугусу келет, окуганга интизар, бирок окуй албайт, шарты жок. Бизде дагы мына ушундай шарт болуп жатканда, бул 5 бир тууган Матраимовдор биригип түзгөн Исмаил ата фонду биздин окуубузду каржылап, бизге окуганга мындай стимул берип жатканы өзүнчө бир жакшылык, өзүнчө бир ыраазычылыкка, алкышка татый турган нерсе. Биз билебиз, бүгүнкү күндө колунда бар башка адамдар деле көп, бирок бардыгы эле мындай жардам колун суна беришпейт. Мен бул 5 бир тууганга албетте өзгөчө ыраазычылыгымды билдирем. Алардын ичинен Райым Матраимовго өзгөчө ыраазымын. Анткени биздин эң негизги демөөрчүбүз мына ушул Райым Матраимов агай болуп эсептелинет. Бизди бир гана ушул контрагыбызды гана төлөп берип, ошол менен гана чектелбестен, бизге ар түрдүү чогулуштарды уюштуруп турат, ар түрдүү пикниктерди уюштуруп берет, ар түрдүү иш-чараларга катышабыз. Бизди мындай ар тараптан колдоо көрсөтүшөт. Мен ушул Исмаил ата фондунун стипендианты болгонго мүмкүнчүлүк алып калганыма абдан ыраазымын. Анан дагы айтсам, биз бул Райым Матраимовдон бир гана ушул каржылык жактан гана мындай колдоо албастан, биз андан тарбия алып жатабыз дагы деп айта алам. Биз үлгү алып жатабыз дагы деп айта алам. Мына ушундай кылып, мындай өзүңүн колуңда болсо башкаларга жардам берүү деген сыяктуу бизге абдан чоң үлгү, тарбия берип жатат деп дагы айта алам. Бул мээнетти актап, албетте алардын мээнетин текке кетирбестен, алардын мээнетин акташ үчүн башка студенттерден кем калбай, ашсак ашып, бирок кем калбай окуганга аракет кылып жатабыз. Өзүбүздүн кесибибиздин мыкты адиси болуп, өзүбүз ошол мыкты билим алганга аракет кылып жатабыз. Ошол мен чоң ыраазычылык билдирем. Мына ушундай жаштарды колдогон дагы демөөрчүлөр көп болсун деп айтар элем.